25'ke toldum, emdigi жылы үйлөнөm. Бирок көздөген кызым жок. Апам менен телефонда сүйлөшкөн сайын кыздар менен сүйлөштасыңбы, кыз таптыңбы деп сурап атат. Кантип кыз издесе болот? Шарият жолу менен. Шариятта кыз жигит болуп сүйлөшүү арам болсо, ылайыктуу кыз албай каламбы деген чочулоо болуп атат. Бул нерсе менде эле эмес, бардык үйлөнөм дегендердин мүдөөсү. Варианттарды айтыңызчы. Убакыт өтүп үйлөнчү күн жакындап атат дейт. Охо. Ата-энелердин ушундай айтканы жакшы эмес. Кыз таптыңбы дегени. Анткени ал жаш бала каяктан тапсын аны? Кыз толуп тура, бирок ылайыгын таба албай калат да. Апасы, таежелери, тажеңелери, эже карындаштары, жеңелер, бүт аялдар жамааттын бардыгы полный состав команда ишке киришиш керек. Акулалар ишке киришиш керек дагы, анан чабактарды таап бериш керек. Анан көрсөтүш керек. Бүт айылдын бардыгы ошого кыз тапканга аракет болуш керек. Динден кабар жок болуш. Кимдин? Анда динден кабары жок болгон адамгерчиликтен кабар бар да. Адамгерчиликтен кабар бар. Алар деген баары бир жаман адам калышпайт. Эгерде түбү таза насилдүү болсо, бул динге сөзсүз түрдө келет. Көп диндарга үйлөнүп, кийин бактысыз болуп калгандар да бар, диндар деп, жолукчан деп. Анан жолугу жок, бирок жакшы жерден кызын үйлөнүп, тез эле орусга түшүп кеткендер да. Ошон үчүн биринчи тарбиясына караш керек.